Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы Инновациялык орто мектебинин тарых жана адам жана коом сабагынын мугалими Абдылдаева Назгүл. Сабагыбыздын темасы адамдардын муктаждыктары. Сабагыбыздын максаты. Муктаждык деген эмне? Муктаждыктын түрлөрү. Муктаждык деген эмне? Жер жүзүндө жашаган баардык адамдар жашоо үчүн тамак-аш, кийим-кече, турак-жай, эс алуу үчүн каражатка, шартка муктаж. Ошондой эле адам баарлашуу, китеп окуу, кино көрүү, сүрөт тартуу сыяктуу көп нерсеге умтулат. Ар кандай спорттук секцияларга, чыгармачылык боюнча иримдерге, чет тилдерди үйрөтүүчү курстарга катышат. Адамдар жашоого керек болгон ар түрдүү муктаждыктарын канааттандыруу үчүн эмгектенет. Эгер адамдарда муктаждык болбосо, ага эмгектенүүнүн, окуунун, жаңы нерсе жаратуунун зарылчылыгы болмок эмес. Балдар, силер сүрөттө көрүп тургандай, алгачкы жааматтык коомдо адамдар тамак-ашка болгон муктаждыктарын канааттандыруу үчүн өсүмдүктөрдүн түшүмүн жана тамырларын жыйнаган. Хайванаттарга аңчылык кылган, ал эми жырткыч айвандардан коргонуу үчүн үйүр топ болуп жашоого муктаж болгон. Климаты ысык өлкөлөрдө турак-жай куруу, жылуу кийим-кече, коомдо зарылчылыгы жок. Тескерисинче, кышкысын катуу суук болгон жерлерде адамдар үйлөрүн жылуулап, жылуу кийим камдоого муктаж болушат. Мындан 100 жыл мурда адамдар негизинен ат араба менен жол жүрүшкөн. Азыркы мезгилде адамдардын жол жүрүү муктаждыгы автомашинасыз, самолетсуз элестетүү кыйын. Мурда адамдар бири-бири менен кат аркылуу байланышса, бул муктаждык чөнтөк телефон же болбосо интернет аркылуу ишке ашып калды. Демек, муктаждык коомдун жана илим менен техниканын өнүгүшүнө байланыштуу өсүп, улам жаңыланып турат. Муктаждыктын түрлөрү: материалдык, социалдык, руханий. Материалдык — тамак-аш, кийим-кече, турак-жай. Социалдык — баарлашуу, ортодогу мамиле, жардамдашуу. Руханий — китеп окуу, спортко катышуу, сүрөт тартуу, кино көрүү. Үй тапшырма. Параграф 5. Окуп, теманын аягындагы суроолорго жооп жазгыла. Сабагыбыз аяктады. Урматтуу окуучулар, саламатта калгыла.